Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыздар урматтуу радио каармандар жана биздин YouTube көрөрмандары. Сиздер менен жаңылыктар түрмөгү аны мен Бекбол Бакытуулу тааныштырмакчымын. Алдында кыскача жаңылыктар. Кумтөр алтын кени Кыргызстанга толук кайтарылды. Лейлектин Борбордук айылында заманбап мектеп ачылды. Чек арадагы айылга 42 миллион сомго балдар бакчасы курулду. Баткенде баштыктагы баланын энеси табылбады. Ушул жаңылыктар менен кененирээк. Кумтөр алтын кени Кыргызстанга толук кайтарылды. Президент Садыр Жапаров бул боюнча 4-апрелде кыргызстандыктарга жана дүйнө коомчулугуна кайрылуу жасады. Өлкө башчысы өз кайрылуусунда Сентера менен болгон талаш тартыш чечүү жана жөнгө салуу тууралуу келишими жаңы эле кол коюлду. Биз эң чоң улуттук байлыгыбыз Кумтөр менен Кыргызстанга толук жана биротоло өтүшүнүн камсыздай алдык. Ошентип Кумтөр кени толугу менен Кыргызстандын энчисине өттү. Бүгүнкү күндө өлкөбүздүн тарыхындагы чыныгы бурулуш учур деп атасам аша чапкандыр болбостур. Анткени элибиздин бүгүн өз тарыхына болгон жоопкерчиликтин өз колуна алды. Ошондой эле түз эфирде элге кайрылуусунун келишимди тарыхый бурулуш деп атап, Кыргызстан чет элдик инвестицияга ачык экенин билдирди. Лейлектин Борбордук айылында заманбап мектеп ачылды. 4-апрель күнү Лейлек районунун Борбордук айылында жаңы курулуш 225 орунга ылайыкталган 2 кабаттуу мектеп ачылыш аземи болду. Иш-чарага облус башчысы Абдикарим Алимбаев, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана айыл тургундары катышты. Белгилей кетсек, 2021-жылдын май айында өлкө башчысы Садыр Жапаров Баткен облусуна болгон иш сапарынын алкагында аталган билим уясынын жаңы имараттын пайдубалына капсула салган. Мектеп буга чейин Хамза орто мектеби болгон болсо, эми ага залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун ысымы кыйгарылды. Хамза орто мектебинин эски имараты 1970-жылы 320 орундуу болуп колдонууга берилген. Анын эскилиги жеткендигине байланыштуу жаңы мектеп куруу зарылчылыгы жаралган. Натыйжада 225 орундуу жаңы мектеп 65 миллион сомго курулуп бүттү. Чек арадагы айылга 42 миллион сомго балдар бакчасы курулду. Лейлек районунун Кулунду айылындагы Бурул эне балдар бакчасынын жаңы имаратынын ачылышы болуп өттү. Белгилей кетсек, Кулунду айылы Тажикстан Республикасы менен чектеш жайгашкан. Ачылуу аземи Лейлек районунун акими Алмаз Рахманкулов жана тиешелүү жетекчилер, айыл тургундары катышты. Белгилей кетсек, балдар бакчасынын курулуш иштери 2019-жылы башталган. Имарат 140 орунга ылайыкташкан. Балдар бакчасы 42 миллион сомго мамлекеттик бюджеттин эсебинен курулду. Азыркы күндө бакчадагы 315 балага 13 тарбиячы билим тарбия берүүдө. Баткенде баштыктагы баланын энеси табылбады. 16 мартта Кадамжай районунун баштыктын ичинен ымыркайдын жансыз энеси табылган. Ошондой эле ымыркайдын энеси изделе башталганы айтылган. Аталган факты катталып, соттук медициналык экспертиза дайындалган. Издөө иштеринин жүрүшүндө ымыркайдын энеси аныкталган жок. Бул тууралуу Баткен облустук ички иштер башкармалыгы билдиришти.